жарым жыл трак айдап көрдүм. You see the dormer has fallen. Почти тракта эле табылат. Бияқты эң биринчи безопасность карап эткен. Азыр массалык түрдө чатыр жаап кыргыздар иштебейт анда, же? Hey, Ali Kaka! Baka Naka, Baka Saka! 100 миңге чейин кеткен үйлөр. Пенсильвания штатынын Филадельфия жергесиндебиз. Достор, кыргыздар иштеген жумуштар бул учурда биз чатыр жабуу боюнча кыргыз куруучу жигиттери менен маек курабыз. Дал ушул үй курулганына 100 жылга жакын болгон. Ал 100 жылдан бери чатыры алмашпаган экен. Анын чатырын алмаштыруу үчүн кыргыз жигиттерин жалдашкан. Кыргыздар иштеген жумуштар, чатыр жапкан жумуштун күнгөйү жана тескейи алар тапкан акча. Алдыда сөз болот. Ria системасы аркылуу дүйнөнүн каалаган жеринен үй бүлөңүзгө жана жакындарыңызга акча жөнөтүү ого бетер тез жана жеңил болуп калды. Ria системасы аркылуу сиз акчаны Кыргызстанга түздөн түз М-банкка жөнөтө аласыз. Акча которууну жөнөтүү үчүн телефон номери гана керек. Акча 10 мүнөттүн ичинде келип түшөт. М-банк, чексиз которуулар. My name is Michael Moyer. Менин атым Майкл. Бул компанияда 1987 жылдан бери иштейм. Кыргыздар менен иштегениме 10-15 жыл болуп калды. Менимче кыргыздар аябай билимдүү, эмгекчил келишет. Жумушту аягына чейин чыгарышат. Жагымдуу адамдар. Бул команда менен мен 5 жылдан бери иштешем. Мындан башка дагы бир командам бар. Алар менен иштешкениме дагы 10 жылдын жүзү болуп калды. Көрдүңбү? Ал кулап кетейин деп жатат. Эгер кесип салсаң, анын кереги жок жерин алып салган болосуң. If you cut that one, you might cut into the plaster on the inside. Достор, дал ушул чатыр жаап 10 жылдан бери эмгектенген биздин мекендешибиз Руслан, саламатсызбы? Саламатсызбы? Келгенде эле дал ушул жумушка, чатыр жапкан жумушка иштеп баштадыңыз. Ооба, 10 жыл мурун келгем. Башынан эле ушул тармакта иштейбиз. Ортодо бир жарым жыл трак айдап көрдүм. Кайра бул жумушка келдим. Трак маселесин дароо козгоп калдыңыз. Трак айдаган жакшыбы, чатыр жапкан жакшыбы? Экөөнүн тең жакшы жактары бар, зыян жактары бар. Ар адамга ар кандай. Мисалы үчүн үй бүлөлүү болсоң, бала чакаң болсо, көп жолго чыгып кетсең, көрүшпөй каласың. 200 километр алыстаганда үйдө проблемалар баштайт, балдар ооруп калат, же дагы ар кандай нерселер болуп калат, үйгө кайра келиш керек болуп калат. Бул жакта күндүз иштейсиң, кечинде үйдө, балдардын жанында, эртең менен келип, кечинде үйгө кетип. Байыл, азыр бизди көрүп аткандар болсо айтышы мүмкүн, чатыр жапкандан көрө, Руслан, сен эмнени айтып атасың? Трак айдасаң акчаны көп табасың да деп. Бир убактар болду, тракта жакшы таап жүрүштү балдар. Тракта эми кандай? Бирде болуп, бирде болбой калып атат. Азыр как раз ушу кризис убак тракта өтө эле начар болуп атат. Көбүнөн эле угуп атабыз. Ал эми бул жакта эми стабильно да. Стабильно почти тракта эле табылат. Эми сыр болбосо, кичине ыңгайсыз суроо, бирок сиз 10 жыл иштептирсиз, мына 8 ай иштеген жигит канча бир жумасына айлык алат? Баарына кызык суроо бул. Ал дагы адамдын өзүнө жараша болот. Жаңы келген балдарды биз азыр күнүнө $150 алып атабыз. Анан бала канча бат үйрөнүп кетсе, өзүнүн шыгына жараша айлыгы көтөрүлөт да. Балдар бар 250-300 алат, күнүнө 500 алган, күнүнө 1000 тапса болот. Күнүнө 1000 тапса болобу, Бул ыгына карата, эмнесине карата андай айлыкка ээ болсо болот? Кандай сапаттар? Үйрөнүп кетип, канча объемго жараша да, канча нерсе кыла алат, ошого жараша. Бардык жыгаштар кирип калган. Булар болушунча исторический тарыхтагы нерселерди сактап калганга аракет кылышат. Ошондуктан биз кайра ошол эле нерсени калыбына келтиргенге аракет кылабыз.
I take most of the Kyrgyz as Негизи, crews. мен өз командама кыргыздарды кабыл алам. Because I Эмнеге? seem to enjoy them Чын better айтсам, алар than, менен frankly, иштөө мага жеңил. Americans. They're Америкалыктарга much more караганда hard алар worker, much салыштырмалуу more жеңил diligent. келет, Good анан people кыргыздар all жөн the гана way жакшы around. адамдар. I find them to be Алар good менен people. иштешкен мага жагат. And I Демек, enjoy working кыргыздар with менен them and америкалыктар amongst иштейки them. башкалуу. Өзгөчөлүктөрү кайсылар? Америкалыктар аябай эрке. Алар башка маданий чөйрөдө чоң оюшкан. Анан да ишти эртеңкиге калтырганды же такыр бүтүрбөй койгонду жакшы көрүшөт. Эгер мен Кыргыздан сурансам, ал жумушту дароо жасап коет. Оор көтөртүрүшпөйт. Жумушка кол кабыш кылайын десем, жөн коюңуз деп сыйлап турушат. Майк, сен бизден улуусуң, бардыгын өзүбүз кылабыз деген эле сөздөрдү угам. Мен 37 жыл чатыр жаап иштедим. Балдар айткандай эс алууга убакыт жетти окшойт. Америкалыктар антип ойлошпойт. Бар өзүң кыл. Бар өзүң алып кел. Өзүң жаса дешет. Жакшы адамдар. Болгону башка чөйрөдө, башка тарбияда чоң оюшкан. Don't touch it, don't do this. Бул ичинен бекен. That's inside. А биз муну алмаштыра алабызбы? Азыр карап көрөлүчү. And then, I don't know, how far can we get back there? 1 foot maybe. You got 2 water pipes in there. Do not hit Gördүң the да, sawzall. абайла. Макул. You see water pipe? Yes. Very careful. What's this? Lecture? Бул эмне? Бул максым I сора. know that. Максым. Yeah, but doesn't that... Мына крышаны ушул таштардан жабылат. Кафелдей калыңдыкта. Муну оңой эле колго мындай инструмент менен кесиле турган материал. Бул эң көпкө турган материал. 100 жыл болду, 100 жыл боюнча эле тура берет. Did you show them how to cut with this? See, this is a better one. This is old. Бул инструменттер абдан кымбат. But you can use these. Бул бир балка $170 турат. Сиздин жумушуңуздагы оорчулуктар? Биздин жумуштагы оорчулук бул жоопкерчилик. Bunday үйлөр, мисалы эски үйлөрдү кылабыз да, 100-150 жыл мурунку үйлөрдү кылабыз. Ал абдан эски жыгачтар, эски. Канча жыл болот? Бул 150 жыл мурунку үй. 150 жыл мурунку үй. Бардык жыгачтары чирип калган, эски, кайсы жерди бассаң кулап кетиши мүмкүн, сынып кетиши мүмкүн. Ал нерселерден сырткары от менен иштейбиз, резина чаптайбыз. От тийип, өрттөнүп кетиши ыктымал. Да кыйынчылыктар. Кээде кокустук болот, суу кирип кетет, жаан жаап, суу кирген убактар болот. Анда чыгашалар чыгып калат. Балдар бар, жаңы келип, көнөлөк балдар кырсыктап калат. Дал ушул жумушка кирүү үчүн чындап эле бул жерде страховка деген маселе бар да. Ал жагы кандай болот? Техникалык сактоо, техниканы сактоо жактары. Эми бул жакта иштегенден кийин көп законду бузбаганга аракет кылабыз. Анан башында келген балдардын документи жок, убактылуу ошо страховкасы жок иштеп турушат. Бирок эми алар көбүнчө үстүнө чыгарбайбыз, ылдыйда болсо жардам катары эле алабыз. Биз ушул Филадельфияга келгенде өзбек бир тууган айтты эле, кыргыздын көпчүлүгү жаңы келгенде дал ушул чатыр жабуу менен кыргыздардын массалык түрдө иштеген жумушу депчи. Азыркы тап анан сиз жаңы келген учурдагы же баары тракка кетип калыштыбы жигиттер? 10 жыл мурун биз жаңы келген убакта башка варианттар да жок болчу. Көбүбүздүн документтерибиз жок. Документти кандай алуу жолдорун да көп билчү эмеспиз. Информация жок болчу. Бара-бара улам элдер документ алып,
үйлүү боло башташты. Ар кайсы тарапка иштеп, өздөрүнүн эмеси менен кыска курстарды бүтүп, жаңы профессияларды алып, көбү траккада кетишти. Азыр массалык түрдө чатыр жаап кыргыздар иштебейт анда, же? Азыр саналуу эле. Саналуу. Мисалы, сизден досуңуз сураса, мен кайсы жумушту тандайын же болбосо, мен чатыр жаап иштей турган болсом, эмнелерге даяр болушум керек дегендерге кандай кеңеш берет элеңиз? Бул жумуш тууралуу кененирээк. Бул эми адамга жараша, өзү кыска мөөнөттө бир чоң суммадагы акча таап, анан үй бүлөмдүн жанында болом десе, тракка чыгып келип, тракка документтерди бүтүрүш керек да, када эле. Ал бар. Башында эми бул документи жок ушундай жумуштарда иштейт, көбү доставкада иштейт. Бизге жардамчы болуп келип иштеп атышат. Кээ бирөө дальше алып кеткендер бар. Улантып кеткендер бар. Биз эч нерсе жашырбайбыз, бардыгын үйрөтөбүз. Бизде эле болуп, балдарды алып, бригада чогултуп, келип объекттерди алып иштеп кетсе болот. Бизде эле болуп, өзү иштеп. Лицензия алып, Лицензия алып. Руслан, сиз чатыр жабуудагы кандай профессионалдык ыкмаларга ээ болдуңуз 10 жыл ичинде? Биз азыр бул чатыр жапкандын бардык түрүн билебиз. Мисалы, таш менен жабабыз. Жыгач менен жабылгандар бар. Анан мындай асфальт шыңгыл деп коет. Көрүп атсаңыздар керек. Ал бар. Плоский крышалар бар. Резина менен, от менен иштейбиз. Алар бар. Жез металл крышалар бар. Азыр бунун үстүнө эмне менен жаптыңыздар? Бул таш, анан металл жез менен. Бир жабылган чатыр канча убакыт турат? Бу дагы ошо материалга жараша. Таш менен жабылгандар, жыгач жана шейка деп коет. Алар менен жабылгандар 100 жылга чейин турат да. Бул үйдүкү мисалы канча жыл мурун алмаштырылган? Бул ошол 100 жылдан бери? 100 жылдан бери келаткан чатыр. 15 жылдык крышалар бар, 30 жылдык крышалар бар. Бардыгы сапатына, материалдын сапатына жараша. Материалдарды кандай аласың? Аны дагы өзүңөр тандаппы же бул үйдүн ээси? Үйдүн ээси кандай кааласа, кандай суммада кааласа, ошондой заранее контракт составлять этилет. Ошол контракт боюнча. Үйдүн квадрат метр чатыры канча сомго жабышат бул жерде? Канча акчага? Орточо эсеп менен 15-20 миң. 15-20 миңге? Бул жанагы 15 жылдык материал. Кымбатыраак болсо? Кымбат болсо 100 миңге чейин кеткен үйлөр бар. Бир үйдүн, бул жерде үйлөр бир 300-400 миңдин тегерек, 300-400 миңдик үйлөрдүн чатыры 30 миң, 40 миң, 50 миңге чейин. Анан булардын үйлөрүнүн чатыр жабуу, бул жерде иштин өзгөчө бир спецификаларына кайрылсаңыз. Көрүп атканыңардай, бул районго жараша кетет да. Бул азыр биз центрда турабыз. Бул үйлөр исторический жана өзүнүн майда нерселери бар. Бизде оймоого көңүл бурабыз го. Булар дагы тарыхый нерселерин сактап калууга аракет кылышат да. Бул азыркы үйдүн ээси дагы ошол так эле эскисиндей кылып жасагыла деди да. Эч бир нерсесин өзгөрткүлөрү келбейт. Жөн гана реконструкцияга берип койгондой. Ошондой эле. Ал эми кээ бир жаңы салынган, жаңы кымбат райондор бар. Ал жак такыр башкача. Мисалы, жаңы стилде салынган үйлөр. Навамед медициналык борборуна кош келиңиздер. Бир нече тилде сүйлөйбүз. 2 багытта кызмат көрсөтөбүз. Дартты аныктоо, дарылоо жана гинекологиялык баардык дарылануу текшерүүлөр. Көрүнүү үчүн сайтка кирип, телефон чалыңыз. Навамед тажрыйбалуу доктурлар менен ден соолугуңузга кам көрүңүз. Мына бул жак бүтүп келаткандагы абалы. Кайра бардын калыбына келтирдик. Бардык жактарга металл жезден колдонулат. Бул да көпкө турчу материал. Бул таш, жез, бул резина. Резинаны да от менен күйгүзүп чаптайбыз. Аябай сактык менен колдонуш керек ал нерсени бар. Бул 100 жылдык үйлөр тез эле өрттөнүп кетиши мүмкүн. Ушул биздин балдардын аркасы менен аябай аккуратно жакшы иштешет. Ошондуктан ишибиз буюрса алдыга жылып атат. Американецтер экономить эткенди жакшы көрүшөт. Туруп бардыгын алмаштырып салбайт. Кайсы жер
сынық жараңқа кеткен болса, ошол жактарын эле алмаштырдык, калганы эски бойдон эле калды. Бул дагы бир канча 10 жылдай турушу мүмкүн да. Ал жактан да бир аз финансы, экономика чыкты. Русландан айырмаланып, Ильяс менен Шабдандын келгенине 9-10 жыл эмес, 9 ай болгон. Жигиттер, биринчи жумушуңуздар ушул чатыр жабуу болуп атабы? Же буга чейин кандай жумуштарда иштегенге үлгүрдүңүздөр? Саламатсыздарбы? Бул жака келгенден бери, бул жака келгенде эле ушул эмеге келгенбиз, крышага. Крышада иштеп атабыз. Кандайча таптыңыздар? Жумуш табуу кыйын дешет го. Руслан. Мен бажам болот. Руслан дозунун ийиси болот. Мен байкем дозу. Шабдан, дароо эле чатыр жабам деп келдиң да, Кыргызстандан баягы биринчи жумушум дегенде. Эми Кыргызстандан бияка келерде эле уже сүйлөшүп, биринчи жумушум эмне болот, ошолорду башында кыйын болот деген, ошондой эле. Атаң үйү менен биякта Америкада үйдүн айырмасы кандай экен? Чоң, өтө чоң. Өтө чоң. Үйдөлөр сагынасың. Бирок эми башында ушундай коңуп кеттик уже. Ыйламай жок. Ыйламай жок. Чана эле бир сыйра ыйлап алдым дегендей. Чатыр жабуудагы иштин өзгөчөлүктөрү тууралуу айтып берсеңиздер. Өзгөчөсү эмен абдан карашат, качественно. Башкаларды алып өтө кылышпайт, бүт бар качественно болот, капырлардын баары пайка болот, качественныйга карашат. Кыргыздын башкалардын айырмасы ошол. Шабдан кандай толуктайсың? Биякты эң биринчи безопасность карайт экен. Барын сактап, барын бекемдеп, Кыргызстандан да алып келип жөн эле кылып салмай жок экен. Барын шашпай, аккуратно, безопасность. Ошол экен. Жумуштун оорчулуктарычы? Күн ысык болгондо эле кыйналбаса, атакында кыйынчылыгы деле жок. Аба ырайына карайт экенсиң. Күн суук болсо, оор деле жок. Бүт баарын эмемен аркан менен тартып чыгасың, жеңил эле. Аркан же подъемниктер бар, моторчиктер менен. Көптөр келип иште болбойт экен крышада. Ошо бийиктен коркуп, бизде андай жок. Биз айылдын эле балдарыбыз кичинекейибизден бери эле крышалар чыгып ойноп. Мен кыйын деле эметкен жокмун, мындай сескен жокмун особо. Бул жактагылар дагы органик, натуральный нерселерди колдонгонун жакшы көрүшөт. Кыргызстанда эмнегедир баардыгыбыз пластикке өтүп кеткенбиз. Бул жакта мына 100 жыл болгонча эле жыгач айнектерди кайрадан эле оңдоп, кайрадан калыбына келтирип, кайта эле ошол жыгач айнектерди колдонушат. Пластикке көп адамдар өтпөйт. Пластик бияка өтө абдан арзан, жалаң жыгач менен жасалат. Also regarding language, when you work with Kyrgyz crews, do you have like language problems? Dil boyunca kандай көйгөйлөр жара алат. Андай дагы учурлар кездешпей койбойт. Телефондогу котормочуну ала калып котором. Көп учурда муну бул жака алып келгиле десем, алар жакшы эле түшүнүшөт. Же болбогон бир нерсени айтсам, кечиргиле. Которулбай турган нерсени. Бирок балдар мени жакшы түшүнүшөт. Hey, Ali Kaka, Akanaka Bakasaka. Бирок балдар мени жакшы түшүнүшөт. Бир үй бүлөдө каткырып күлүп калабыз. Акеде зарыл нерсени түшүндүрүш керек болсо, сонун эле түшүндүрөм. Менин башкы жумушум жумушка өз маалында келүү. Эгер алар жумушка кечиксе, жоопкерчилик менен карабагандыгым үчүн өзүм күнөөлүмүн. Okay, this has got to go like this. This is why. A lot of questions. This why? Why do we have to do? This is the way it should be done. Америка Кошмо Штатына келип, кайсыл штатта жашайсыз, ошого жараша сиздин тагдырыңыз толук көз каранды десек болот. Айталы Чикаго жергесинде кыргыз мекендештерибиз тамакташуу, такси айдоочулук менен алектене турган болсо, Нью-Йоркто айымдардын көпчүлүгү кары картаңдарды жана бала багуу менен алектенет. Ал эми алардан айырмаланып, Филадельфияда жигиттердин көпчүлүгү чатыр жабуу менен иштешет экен. Бул ишти тандагандардын көпчүлүгү 1 жылдан кээ бирөө 10 жылга чейин бул жумушта иштеп жүрө берет. Кээ бирөө үчүн чатыр жабуу жумушу биринчи алгачкы Америкага адаптация алуу кадамдардын бири болуп саналат. Эгерде сизге жаккан кандайдыр бир тема болсо, бизге комментарий таштаңыз. Биз сөзсүз түрдө ал тууралуу маалымат алып бергенге ашыгабыз.
өнөктөшүбүз куруу компаниясы Авангардка терең ыраазычылык билдиребиз.